Мен ошол Алмаз Акунжанович, мына Ош, Эркечтен Кытай багыты боюнча жүк ташыган айдоочулар кайрылышты да. Алардын айтышы боюнча мына 218 жана 231 чакырым бул жанагы тоңмурун ашуусу болуп калат. Ушу тоңмурун ашуусунда кыштын күнү тайгак болуп, бороон уруп коюп, жолдор тыгын болуп, жүктөр убагында келбей атат дейт да. Анан ошол чакырымда альтернатива жол бар дейт. Ушул жолду мына кышка чейин да транспорт министрлигине бир тапшырма берсеңиз, карап адистер мененче ошону ачып беришсе дейт. Ошондо жеңилдик болот эле дейт да. Ал жакта бороон азыраак болот дегенде айтып атышат да. Ошону бир көзөмөлгө алып, транспорт министрлиги адистерин жөнөтүп бир карап беришсе, кат түрүндө дагы берейин, берген каттарын. Экинчи маселе, билесиз, мына түштүк борборунда 2013 жылы Кытай эл республикасынын консулдугу ачылган эле. Ал 2019 жылы жабылып калган да. Бүгүнкү күндө мына биздин борбор шаарыбызга келип элчиликтен виза алып атышат да. Түштүктүн ошо түштүк регионунда жашаган биздин ошо ишкерлер, айдоочуларыбыз да. Ушулар баягы келип кеткен, андан сырткары бул 2 күндө күтүп калабыз дейт. Баягы убактылар көп кетип атыптыр да. Жол азабы, андан сырткары каржы. Ушуну кайрадан мына бүгүнкү күндө биз Кытай эл республикасы менен мамилебиз жакшы. Ушуну бир тышкы иштер министрлигине айтып, тапшырманы берип, Ош шаарына кайрадан ушу консулдук ачып беришсе деп атышат да. Ошондо жеңил болот эле дейт. Себеби азыр бул жака келип атканда келип кеткен каражаттар дагы бул эми көптөгөн чыгымдарга учурап атышыптыр да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол тышкы иштер министрлиги биздин мына Кытай эл республикасынын баягы тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүп, ушуну бир оң жагына чечип берсе. Ошондо биздин мына түштүктөгү бир эле баягы айдоочулар эмес, ол жерде бизнесмендер, бүгүнкү күндө мурункуга салыштырмалуу көптөгөн каттамдар болуп атыптыр да. Өзүңүз билесиз, бул бизде азыр Эркечтамда пост ачылган. Ошону бир эске алып, эки министрликке ушу тапшырманы берип койсоңуз. Рахмат.